Сиз мыйзамдуулукту карайсыз. Билесиз, 24-жылда Ататүрк парктын чегарасы маселе чечилди, бул жакшы маселе. Бирок ошол эле кезде ошо башкы прокуратуранын жанында бир бизнес-центр курулуп атат. Алар кантип уруксатты алышты? Парктын ичинде негизи курулуш болбош керек эле. Сизден сурайм деп аткам да, как раз. Бул маселе боюнча резонанстуу маселе болгон. Бул убагында менин көз карашым боюнча парктын территориясына мыйзамсыз берилип калган жергиликтүү бийлик тарабынан. Бул боюнча көптөгөн соттук процесстер болгон. Эти все моменты были предметом рассмотрения судебных органов. Андан сырткары убагында ошол мамлекет тарабынан менчик укугу катталып калганына байланыштуу бүгүнкү күндө жарандардын колунда тийиштүү мамлекеттик актылар бар. Анан бул жагдайда... Нет, вы вопрос, наверное, не поняли. Я говорю о том, что там всем запретили строить, как только определили границы. Но почему-то наоборот строительство началось там. И вот прямо рядом с вами. Вот вы не задавались вопросом, почему всем запрещено, а кому-то разрешено? Бул объекти боюнча менде азыр так маалыматым жок экен. Сиздин азыр көтөргөн маселеңиз боюнча мен ошол объекттин кандай иш кагаздары, кандай уруксат кагаздары бар экенин мен текшерип чыгып сизге жазуу түрүндө жооп берейин. Да, негизи андай болуш керек да. Бирөөгө бүт барына запрет коюп атат, а кээ бир кишилерге уруксатты берип атат. Андай болуш керек да негизи, туурабы? Мыйзам бирдей. Мыйзам сиз айткандай бардыгына бирдей, ошон үчүн бул объект боюнча мен сизге дагы бир жолу айтайын, так маалыматым жок экен, текшерип жооп берейин сизге.